Саламатсыздарбы, назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү. Көрсөтүүнүн кезектеги коногу Бишкек мэриясынын алдындагы социалдык тамактандыруу департаментинин жетекчиси Жамалбек Ырсалиев. Салам алейкум. Жамал мырза, мынау сиз жетектеп аткан департамент мындай азыр эми түз эле айтканда же бар эмес, же жок эмес. Аны мэрия бир тур жойдук деди. Жойгону менен ал бирок юридикалык түрдө жоюлуп деле кете элек да, анан мындай арасат акыбалды кантип түшүндүрүп бересиз? Бул эми мэриянын токтому чыкты ликвидация боюнча. Бирине чейин ушул 1-октябрга чейин жоюлсун деген токтом болгон. Ликвидационный комиссия деп ошол комиссия түзүп, Айбек Медербекович деген жигитти төрага кылып, анан ошол ликвидация болуп атат азыркы учурда. Биз эми азыр баягы мындай айтканда документтерди, калдыктарды баарын мыйзамдуу түрдө өткөзүп берип, анан бошотуп беребиз. Анан буга чейин интернеттеги маалымат сайттарына же болбосо мезгилдүү басма сөздө ушул сиз ушул департаментке жетекчи болуп адеп киришкенде эле мындай бир жаңы демилгелерди көтөрүп, ошол эле учурда анча-мынча балким мэриядагы жетекчиликтердин өзүнө катуу тийип кое тургандай демилгелерди көтөрдүңүз да. Эми тагыраак айтканда баягы бала бакчаларындагы тамактандыруунун сапатын, азык-түлүктөрдүн сапатын интернет беттерине чейин чыгарып ушундай болуп атты да. Анан ал дагы өзүнчө чоң ажиотаж болуп, чоң чуу болуп атты. Ошол дагы кедергисин тийгизген жокпу мындай? Эми бул жерде мындай айтсак болот да. Сиз туура баамдагандай эми интернет барактарына биз балдардын ырыскысына кол салбагыла деп түз кыргыз немесинен КТРден чыгып айттым. Бул нерсе туура эмес. Токтоткула, звонокторду токтоткула. Жана ошондой эле азыркы учурга чейин эле болуп жаткан моундай жаман көрүнүштөрдү токтотолу деп өзүбүздүн колдон келген аракетти жасадык. Анан буну эл да туура кабыл алды деп ойлойм. Бул маселе менен өтө чоң эл арасында чынында бул департаменттин өзүнүн кадыр баркы көтөрүлө түштү. Бирок ошол эле учурда бул нерсе мындай экен да. Мен көп мисал кылдым. Бир арак ичкен, бир аябай бузулган семьянын ичинде бир таза бала чыгып алып эле мен арак ичпейм, мен таза жүрөм деп атса деле, баары бир баягы арак ичкен алкаштын баласы дегендей эле мамиле кыла берет да баары бул ата энеси. Ошол сыяктуу бул система өзү коррупцияга өтө батып кеткендигине байланыштуу. Тазалайм деп аракет жасаганың менен көп жерден колдоо таппай калат экен да. Бирок эми азыркы учурдагы мынау жоюп салган негизги себеби дагы баягы счетный палатанын жана ошондой эле бул өзү мыйзамсыз түзүлгөн деген доомат менен жоюп атышат да азыркы учурда. Бирок ошол эле мыйзамсыз түзүлгөн нерсе 2009-жылдан бери мыйзамдуу иштеп келе жаткан да. Булга акча бөлүнүп, бала бакчалар менен мектептерди карап ушундай келе жаткан тамактандыруу департаменти болчу. Эми азыр болсо райондорго бөлүнүп кетти да. Анан 4 районго бөлүндү. Эми 4 район өзүнчө бөлүк-бөлүк кылып тендер өткөзөт. 4 районго 4 баа кетет. Жана ошондой эле мындай баягы борборлоштурулган централизованный болбой калатпы деген гана кичине кооптонуу бар. Бирок ошол эле учурда азыр аракет жасап атышат. Эми бул ар бир келген жетекчинин демилгесин туура кабыл алыш керек да. Ар бир жетекчи өзүнүн командасы менен келет, өзүнүн санаалаштары менен келет. Анан өзүнүн ишин кылып көрөт да. Ушул мурдагы социалдык тамактандыруу департаментин жоюп, анан бирок ошондой эле милдетти аткара турган башкача бир аталыштагы же ошол эле структурада бир структураны алмаштырып тигине жоюп салгандын мен мындай маанисин өзүм журналист катары түшүнбөй атам да. Мисалы үчүн социалдык тамактандыруу департаменти деле бала бакчаларга, башкаларга ошол алардын тамак аш менен камсыз болуусун, туруктуу камсыз болуусун жөнгө салчу да. Анан эми бул түзгөндө эле ошондой кылат да. Жаган бир андан да башкача бирдемелерди кылабы? Эми бул баягы орун алмашуудан сум өзгөрбөйт деген гана нерсе болуп калды окшойт да менин оюмча. Анткени себеби 4 район, кайра эле районный центр образования деп коет го, билим берүү борборлору, ошолор өткөзүп, ошолор тамак ашын карайт да. Анан акимчиликтер менен биргеликте. Бул эми полномочияны шаардын
карамагынан ошо акимчиликтерге өткөзүп берип атат да. 4 райондун акими өздөрү баягы каражатын бөлүп, анан районный центр образованиялар карап, алар тендерин өткөзүп, бала бакчалар менен мектептерди ошолор аркылуу тейлөнөт деген чечимдин негизинде болуп атат да. Биздин студияга 3-4 күн мурда эле Анара Дауталиева келип өзүнүн пикирин билдирип кеткен, бизге документтерди көрсөткөн. Ал жерде тагыраак айтканда айрым бир ушул бала бакчаларга тамак аш, азык түлүк жеткирип берип аткан бир фирмалар ошолор башка бир баада азык түлүктү алып, анан башка бир баада өзүнчө бир ушундай махинация кылган фактыларды көрсөттү да. Мындан кабарыңыз барбы? Бул эмне дегенди? Бул нерсе чынында азыркы учурдагы болуп жаткан нерсеге муну баягы текшере турган атайын укук коргоо органдары бар. Алар карап өздөрү баа беришет болсо керек. Бирок негизгисинен алганда баягы учурда чынында тендер өткөзүп жетише албай калышты. Бир кандайдыр бир тез кабыл алынган чечимдин негизинде булар үлгүрө албай калды да. Анан азыр жоопкерчиликти кимисалары белгисиз болуп калып эле, анан баягы бир булактан түз сатып алып, же болбосо баягы мурунку иштешип келе жаткан ошол эле поставщик деп коебузбу, тамак ашты жеткизип берүүчүлөр, ошол тез чечимдин негизинде алар дагы тигилер менен келишим түзө албай калды да, райондук билим берүү борборлору менен. Анан келишими түзбөй туруп, эч качан баягы продуктусун алып барып ташый албайт, себеби акчаны каяктан аларын билбейт, келишими жок болсо деп. Ошондон көп отказ берди. Анан экинчиден баары бир деле ушул моменттен пайдаланып, баягы баанын көтөрүлүп кеткендигинен улам көп жеткирүүчүлөрдүн баары кайра отказ берип атышат да. Ошондон улам баягы биз тарапка дагы ачуу сындар айтылды да. Булар саботаж уюштуруп иди, булар болбогондо башкача болот эле дегендей маанилде. Бирок эми мындай алганда бизге саботаж уюштургандын эмне кызыкчылыгы бар да, себеби бала бакчаларда баарынын эле баары өзүнөн өзү эле тамак аш жетпей атса, өзү эле ошондой кемчиликтер өтө көп оркоюп көрүнүп турса, анан ого бетер баягы жыгылган адамды тээп аткансып эле барып алып эле тепкилей бергенде да болбойт да. Ошондуктан биз колдон келишинче мен өзүмдүн кабинетиме чакырып алып, ар бир ошол поставщиктин баарына сүйлөшүп, жеткизип бергиле, балдардын тамагы убагында жетсин. Бул нерсе өтүп кетет, эми убактылуу болуп атат. Мүмкүн чынында жаңы көз караш менен келип аткан балдар бар да, эми аларды деле колдош керек да. Жөн эле баягы өзүбүз деле мындай кыйын сезе бергенде да болбойт да. Мүмкүн ушул эле азыркы биз тепкилеп аткан мэрдин да өзүнүн көз карашында мындай болсо түз болуп кетет деген көз карашты жасап аткандыр. Эми ал жагын да көрүп көрүшүбүз керек. Эми анан баягы ал туура эмесин убакыт. Туура эмесин эми убакыт таразалайт да. Бирок учурда азыр аябай аксап атат да. Эми аны баягы жок, бир жанагы ошол мурдагы апталарда мен азыр мурдагы апталарда ошо 1-2 күн жанагы айрым бир бала бакчаларга нансыз калып, сүтсүз калган учурлар болду да. Болду. Бул демек жанагы келишимдин түзүлбөгөнүнөн уламбы? Бул келишимдин түзүлбөгөнүнөн улам болуп калды да. Анан бирок экинчиден тиги департаментти жойгонду билгенден кийин ошо керек болсо 1 күн, 2 күн болсо дагы, эми Европада болсо чоң чуу болмок. 1-2 күн болсо да ошо нансыз, сүтсүз калбоонун пландаштырып туруп анан жоюп же болбосо жаңысын түзүп ушундай кылыш керек эле. Ушул тест чечимди ошон үчүн айтып атам да. Азыр дагы ушул муну мүмкүн Кубанычбек Кеңешовичке ушул нерсе жетпей атат. Ачык өзү информация толук жеткен жери жок. Анткени себеби азыр объемдор баягы тендерге берилген өзү бүтүп баратат да, бүттү. Эми кайрадан жаңыдан тендер берип, кийинки айга, могу 4-кварталдын тендерине объем берип, эртерээк биздин мыйзам боюнча ал баягы өкмөттүк порталга илинип 21 күн туруш керек, анан тендер өтүш керек деген өзүнүн мыйзамдары бар. Ошол мыйзам чегинде өткөзүш үчүн булар тендер жарыялаш керек эле. Азыркы учурга чейин тендер жарыяланбай, ошондон эми дагы алар жарыялагандан кийин 21 күн илиниш керек. Андан кийин тендер өтүп, андан бир жуманын ичинде алар менен келишим түзүш керек. Ошентип дагы 1 айга аксайбыз да. Анан 1 айдын ичинде баягы мурунку өткөрүлгөн тендердеги объем түгөнөт. Түгөнгөндөн кийин азыр бала бакчаларда жалпы текши түгөнүп кетет. Жеке эле нан менен сүт эмес, башка тамак аш азыктары да түгөнөт да. Андай болуп калса кандай болот? Бул маселе өтө орчундуу. Муну бул
нерсени баягы орунду жашырсаң өлүм ашкере кылат деген нерсе да. Мен деле мисалы ошол иштеп аткан адамдарга колумдан келишинче жардам бергим келет. Ошол эле учурда ушул нерселер ачык жетпей атат болсо керек да. Анткени себеби же түшүнө албай атышабы бул системаны. Мен деле келгенде 3 ай бою бул системанын өзүнө түшүнө албай отургам. Документтерин карап, кагаздарын карап, каяга эмнеге барат, эмне кылсак кандай болсо оңолот деп ошо 3 айга чейин мен кабинетимен чыкпай эле отура бергем. Башында дагы мага мен жөнүндө айтчу да, кабинетинен чыкпай эле кагаз эле карап отура берет экен деп. Себеби биринчи келгенде өзүң түшүнүп алышың керек да. Анан баягы келе калып эле 90 күндүн ичинде талкалап коем, же болбосо 1 айдын ичинде көтөрүп салам. Мындай деген бул баягы демагогия да. Буга алдырбай мындай караш керек экен да бул нерсе. Жаманбек мырза, ошо өз убагында жанагы чириген картошкалар жөнүндө, ошондой сапатсыз азык-түлүктөр жөнүндө айтып чыктыңыз эле да. Ошол мандемге дагы бир токтолуп, ошол эле учурда азыркы күндө ошондой чириген картошка, дагы бир сапатсыз азык-түлүк дегендер токтодубу, же ал дагы деле тереңдеп кетти, же азыр кандай азыр? Эми бул нерсе мындай да. Биз башында келгенде эмне үчүн баягы мен саат 4-тө туруп алып ушу бала бакчаларды кыдырып жүрдүм да. Себеби саат 4-төн баштап буларга сүт таратыла баштайт. Сүт таратылган убакта мындай фактылар болгондо болуп келген. Мисалы бир садикке 50 литр сүт кире турган болсо бала бакчага, анын 25 литрин киргизип туруп 25 литринин акчасын бөлүп кетишкен. А бул фактылар бизге жетип эле турган. Мондай кылып атышат деп. Ал эми ошол эле картошкаларды деле келет, мешокко коет, 50 килограмм болсо 70 килограмм картошка деп жазып коюшат. Аны эми жеп кеткенден бул тамак аштыкы курулуш материалы эмес да. Мисалы курулуш материалынан темирди бул жака урдум, койдум, жыгачын бул жака урдум деп көрсөтүп бере аласың да. А тамак аш деген желип ичилип кетет, анан бала бакчадан анан каягынан табасың? Балдардын эч качан зааразаңын касып жүрө албайсың да. Бул кирди убакыт менен эле алып кетет да өзүнүн жолунчу. Тамак аштын ушул өтө опурталдуу жери бар да баягы. Анан бул жерде дагы өтө биз айта турган нерсе мына ошол эле учурда чириген картошкалар, эттер, жана башка азыктардын баары баягы базарда сиздердин ошол кызматкер ошол убакта Болот Абжапаров барып, таңкы саат 4-тө барып базарда этти кандай алып келип аткандарын тартып көрсөткөн биз элгечи. Эттин үстүнө чогулуп тебелеп жүрүшөт. Ошол эттерди алып келип карарган, арканга чалынып же жардан учуп өлгөн малдардын эттерин алып келип арзан да. Ошону анан бала бакчаларга баягы майлуу койлуу кылып кичине жакшы эттен алып эле өткөзүп келишкен да. Эми муну факты кылып биз көрсөтүп бердик. Бирок ошол эле учурда азыр биздин коомдун өзүндө, биздин өзүбүздүн коомдо кичине мындай алсыздык бар да. Ата-энелер дагы ошол 50% акчаны чөнтөгүнөн төлөп берет да. Анан баласынын эмне тамак ичип атканын, эмне кылып келип атканын сурагандан коркушат. Себеби бала бакчаларда орун жок. Аны мисалы сиз Эрнест мырза кыйкырып айтып чыкса, менин балам мындай тамак жеп атат деп айтып чыкса, эртең сиздин балаңызды бала бакчадан чыгарып койсо, бул кайра киргизе албай калам деп коркушат да. Чындыкты бетке айта албай эле коркуп атышып, бирок ошол эле учурда балдардын тамагына өзүнүн чөнтөгүнөн чыгып аткан акчасын контролдой атышат да. Ушуну контролдош керек. Муну өтө катуу баягы көзөмөлгө алмайынча оңолуп кетет дегенден алысмын да. Азыр эми бул кандай болуп калды? Мисалы үчүн социалдык тамактандыруу департаменти жоюла элек. Жоюлган жок да, иштеп атат да. Бул эми бала бакчаларды тамак жеткирип берүү, азык-түлүк жеткирүү маселесин башка бирөөлөр көрүп койду. Анан негизи эле мен ушул мамлекеттик структурадагы ушул иретсиздик жагына басым жасап атам да. Эмне болот эми ушундай? Же бар эмес, же жок эмес? Эмне болуш керек? Кандай чечилиш керек бул? Эми биздин чечимде менин оюмча Кудай буйрса чечилди деп ойлойм. Азыр баягы биздин кызматкерлерге 3 айлык компенсациясын төлөп, ликвидация боюнча чечими турат колубузда биринен баштап. Эми мындан ары баягы кагаздарды гана өткөзүп берүү жагы калды да. Анан эми бул чечим чечилди болуш керек деп ойлойм. Анан эми бул жерде мындай маселе болуп атат да. Шаардык кеңештин депутаттары дагы сессия болот жакынкы күндө. Анан ошо сессияда бул маселе көтөрүлүп чыгат да кайрадан. Эми бул көтөрүлүп чыкканда деле көрүнүп турат. Себеби мэр айтат, бул Нариман Түлеевдин убагында мыйзамсыз түзүлгөн социалдык
тамактандыруу департаменти экен деп айтат. Андан ошол эле учурда бул мэрге чейин 5 жылдын ичинде бул социалдык тамактандыруу департаменти мындай алганда бир нукка түшүп калган. Жана ошондой эле баягы көзөмөлгө жеңил, бала бакчалар менен мектептерди караганга жеңил. Ошол эле учурда ар дайым тепкинин үстүндө келе жатканда ушул нерсени баягы сураганга бир киши бар эле да, мисалы бир организация бар эле. Эмне үчүн жоопкерчиликти алып келип, эмне үчүн тамак начар, баардык укук коргоо органдары, санэпидемстанция жана ошондой эле коомдук уюмдар баары келип эле тамак начар болсо эле социалдык тамактандыруу департаментине келет эле да. Анан эми азыркы учурда булар райондук билим берүү борборлоруна бөлүнүп атпайбы? Эми райондук билим берүү борборлору негизи өзү азыр биздин чынында мындай чындыкка түз карап айтсак, билим берүү тармагы өзү эле аксап турат да. Биздин тамактандыруудан сырткары эле өзлөрүнө жетишерлик баш оорусу толтура. Китептер жана башка окуу куралдары менен билим берүү сапаты ушул жагына көзөмөл кылчу органга тамактандырууну алып барып кошуп берип атабыз да. Мына тамактандырууну да силер карагыла деп. Алар деле өздөрү баягы бул жерде эмнегедир билбейм, биз кыргыздар ушу баягы бийлик айтып атса, демек ошону угуп беришибиз керек экен да. Жок, айтып атпайбы деп. 4 райондун жана ошол эле центр образованиянын директоруна жолугуп, эми кандай кыласыңар десең айтат да, бизге ушул баш оорунун кереги жок эле дейт. Эмне кереги бар? Өзүңөр эле тейлей берсеңер жакшы болмок, бизге алып келип баш оору болду деп койшат. Ошол эле учурда кайра келип коллега болуп баягы жыйналышка келгенде баарын жазайбыз, бүт баарын билебиз деп баягы анекдоттогудай билем деген жорудай болуп отура беришет да. Бул деген нерсе биз туура эмес нерсени мен көп байкадым. Себеби ушул эле Кубаныч Кеңешович экөөбүз 3-4 жолу экөөбүздө бул маселеде аябай пикир келишпестик болуп калды да. Себеби башында келгенде нам боюнча болду, ошол эле нам боюнча. Биздин муниципалдык пекарня бар, өзү шаардын карамагына тиешелүү пекарня бар. Азыр түрктөр аябай сонун наабайкана куруп берди. Ушул пекарняны тендери жок мамлекеттен түз бала бакчаларга тендер өткөзбөстөн пекарня наны утуп турсун, ошол пекарнянын нанын жесин деп аракет жасап атсак, бул менчик фирмалар, мисалы биздики нандын баасын 14 сомдон кое турган болсо, менчик фирма 13 сом 80 тыйынга эле коюп коет. Же болбосо 13 сом 50 тыйынга коюп коет. Себеби алардыкы мындай алганда налог, соцфонд деген чыгымдар бар, аларды төлөбөйт. Анан жарыкты, электр энергиясын уурдап туруп, баягы нанын бышырат. Ошентип алып барат да алардыкы арзанга түшөт. А биздики мамлекеттик ишкана болгондуктан салыгын да төлөйсүң, соцфондун төлөйсүң, электрин уурдай албайсың. Баарын ордорду менен коюп туруп, баягы наабайкананын чыккан наны 14 сомдон чыгып калат. 14 сомдон чыкса, тиги болсо карап туруп 13 сом 80 тыйынга койсо, биздин мыйзам боюнча 13 сом 80 тыйынга бериш керек. Анан мыйзамдан тигилер утуп алат дагы, анан нанын ташый беришет. Анан бул жерде мамлекеттик бала бакчаларга, мамлекеттиктен бөлүнгөн акчага бериле турган нанды баягы частный предприниматель деп коебуз го, жана жеке ишкерлер акырын эми алардын өзлөрүнүн дагы наабайканасы жок. Кызыгыч, булар базардан сатып келе киргизип берет да. А наабайкананы барып көрсөтсө, бирөөлөр наабайканасы менен сүйлөшөт да, алып барып көрсөтүп коет. Анан эчтеке баягы подтверждающий документи жок болгондон кийин муну тендерден алып кое албайсың да. Дагы маселеси. Себеби тендерде жазылып атат. Төмөнкү баа утуш керек деп. Төмөнкү бааны коет да, каяктан ташып атканы белгисиз болот. Мен муну менен көп күрөшүп келдим да, даже элементарно жумуртка бир кварталга 70 000 жумуртка керек делет да. Анан мен чакырып айттым, баягы башында эле айтып, ошо өтө кызык болгон да муну кайталаган себебим. Сурадым да, сиздин канча тоогуңуз бар десем, 700 тоогум бар дейт да. Анан 700 тоогду 70 000 жумуртканы туудуруш үчүн бир күндө 66 жумуртка тууш керек экен, бир тоог. Анан 66 жумуртканы эми ал личинка эмес да, мындай эле жайылып кете турганчы. Анан бул ушундай маселелер көп да, бул көп. Себеби ошол эле баардык неме этти деле чарбасы барлар алып келсин, үйүндөн барып
уюн тартып алалы, союп атканын көргөзөлү, мына таза алып келдик, муну союп келдик, базардын этин алган жокпуз, тебеленген эт алган жокпуз деп сүттү, элвес деген жана жең иш деген крестьянский хозяйстволор бар. Аларда барсаң завод бар. Сүттү пастеризованный кайнатып 95 градус ысыктыкта анан чыгарып атат да сүттү. Ал кайнатылган сүт алып келсең балдарга багы ичинде бактериялар жанагындай микробтун баары өлөт да. Анан кийин балдарга таза бере аласың. Ал эми азыр мындай болуп багы майда чүйдө кылып эле арга жерден бөөт кылып ала бергенде эртеңки күндө гарантия жок болуп атат да. Кайсы мисалы өткөндө нан жок калганда деле мен бул нерсени айтып атам. Нан жок калды, баардык шаарда 82 бала бакча бар да, 82 бала бакча жанындагы павильондордон нан алып келип берди балдарга. А ошол павильондо нан каяктан бышты, ким колун жууп туруп камыр жуурдубу, жуубай жуурдубу, мунун тазалыгына эч ким гарантия бере албай калып атат да. А сүттүкү да ошондой болду. Бир күн сүт жок болуп калды, барларым ушинтип павильондордун алды, жоктор болсо отуруп бердик, аша жок, жазай албайбыз депчи. Анан бул нерсеге өтө балдардын тамагына чынында мындай аяр мамиле жасашыбыз керек да. Себеби балдар биздин келечегибиз деп атабыз. Анан бул адам деле таза тамак ичсе, организм таза болуп багы өсүшүнө жакшы болот. Жанагындай болуп багы арзанына карап багы оң көзүбүздү жумуп, сол көзүбүздү ачып же болбосо бир колду жумуп, бир колду ачып алып карап отура бергенибиздин өзү мындай одоно көрүнүш да. Эми жыйынтыктоочу суроо жыйынтык бул суроо мэриянын ишине же ошол жана бала бакчалардагы азык түлүккө байланыштуу эмес, негизи эле мындай бир жыйынтыктоочу саясий багыттагы суроо болот. Бүгүнкү күндө мындай маселе бар да, жаштар, жаш муун саясатка келгиси келген. Биз саясатка барышыбыз керек. Жаңылар келиш керек. Анткени эскилер жылдырылбай калды. Биз барышыбыз керек деп айтышат да. Бирок ошол эле учурда аларды күнөөлөшөт айрым бир тараптар. Алар эч бир жерде мамлекеттик иште же болбосо бир алакандай бир 5 кишини башкарбаган бир тажрыйбасы бир ошондой тажрыйбасы жок болуп турганан ошенткенде булардыкы туура эмес, булар барса кайра бүлүндүрөт деген ушундай бир ойлор бар да. Эми учурунда сиз деле баягы саясатка аттанып парламенттик шайлоолорго катышып, анан биз жаштар деп ушундай урам менен жүргөнсүз да. Азыр эми мына мэрияда бир чарбалык, экономикалык, финансылык иштерге ушундай кылып ичинен аралашып көрдүңүз да, мындай кызмат, мамлекеттик чарба деген эмне, кандай бөлүштүрүү деген эмне, тыйынды бөлүштүрүү деген эмне, мамлекеттен бөлүнгөн тыйынды бөлүштүрүү деген. Кандай экен эми ошондой дымактагы жаштар, мамлекеттик кызматка барабы деп аткан жаштардын ошондой дымагын эске алып, анан өзүңүздүн ушул кичине болсо дагы мамлекеттик иште, чарба ишинде иштеп калган мындай бир сиз деле мындай бир жаңы муундун кадры катары эмне деп айта аласыз? Аябай туура, бирок менин жүрөгүмдөгү суроо болуп атат да. Бул нерсе эми мындай. Биз багы жаштар чыгып алып эле жаштарды келишибиз керек, бийликти алмаш керек, булар чириди, бүттү деп эле кыйкыра берет элек да. Эми чынында бул нерсе багы союздун убагында биринчи кадр даярдап, кадр решает все деп коюп, багы кадр менен бир тепкичтерди басып алып келип өткөздүрүп келип турганан даярдалып келчү да кадрлар. Бул чынында туура маселе болчу экен да. Азыркы учурдагы эмне, биздики эми бул баягы кичинекей тармак. Кичинекей тармак баягы жооптуу, анан ошол эле учурда элдин көзүндөгү тармак болгондуктан баягы социалдык тамактандыруу департаменти, тамак бар жерде акча бар. Акча бар жерде көздөр бар, акча бар жерде оңду солду нерселер бар деп, анан ошол себептен бул баягы чуулгандуу департаментти 1,5 жыл башкардым да. Анан эми бул сиздин сурооңузда мындай да, азыркы учурда деле өзүңүз көрүп атпайсызбы? Маданият министрин көрдүк, кандай болуп жумуштан кетти. Жана ошол эле баардык тармакта өзүнүн баягы бөдөнө сойсо да касапчы сойсун дегендей бир тармакты билген киши келип башкармайынча, чынында четтен алып келип эле партиянын тизмеси менен алып келип эле коюп койгондо бул кичине бизди аксатат экен экономикалык жактан, ошол эле
туруктуулук жактан аксатып коет экен да. Анан эми бирок баягы чындап келгенде бул жерде биздин аксаган нерсебиз бийликке жеткен адам, ошол чоңоюп депутат болобу, министр болобу, президентке чейин өзүнүн жанындагы ишенген адамдарын алат экен да. Мага жакын ушул адам, мен ушул адам менен кетсем баягы жаманбы, жакшыбы, кандай күн башыма кандай күн түшсө да менин жанымда болот деп ойлоп алат экен да. А ошол эле учурда ошол жаныңдагы адамдын канчалык деңгээлде иш тажрыйбасы бар экенин, канчалык деңгээлде эл менен иштешип кете ала тургандыгын, ушул маселелердин баарын эске ала албай калып атабыз да. Анан ошондон кадр маселесинен чынында аксайт экенбиз да. Анан азыр эле чыгып алып эле жаштарга баарын берип койсо, жаштар талкалайт, жаштар баарыбыз орун бошоткула деп эле кыйкыра бергенибиздин өзү өтө эле мындай одоно көрүнүшкен да. Себеби бул жерде баягы ошол иш тажрыйбасын башкарган, көргөн, башынан өткөргөн адамдарды кошо тартып келген. Мен сиз бага суроону берип атпайсызбы? Мен дагы түз жооп берейин. Мисалы, келгенде менде 35 адам иштечү, 35 адамды 35 боюнча калтырып эле 34-үн. Өзүм директор болуп, анан бага билген, булар тармакты билет да деп сырттан келген. Мага деле тааныштарым, досторум, туугандарым келчү. Муну алып койчу жумушка же муну алып койчу. Жок. Мен сиздин алганда булар көптөн бери иштеген кишилер, бул тармакты билет деп анан ошолордун багы билиминен дагы иш тажрыйбасына көбүрөөк карап, анан ошону менен эч кимди ушу 2 жылдын ичинде уволить этип мындай чыгарып ийген жокмун да. Сенин кызматтан алган жерим жок. Баары ошол командасы менен келип аягына чейин иштеди да 1,5 жыл менен. Анан бул сиздин сурооңуз аябай жакшы. Жана жаштар келсе баары эле оңолуп кетет дегенге мен чынында кошула албай калдым да. Анткени себеби баарыбыз эле келип алып эле кыйкырган менен эле баягы бал деп эле кыйкыра берген менен ооз таттуу болуп кетпейт экен да. Бирок ошол эле учурда баягы эскилер деле кечке сүрсүгүчө отура бербеш керек да. Эми чынында бул себеби аларда мындай бир умтулуу, аларда мындай бир энергия, баягы жаштардагы бар энергия ошондой болуп, мындай бир кичине бир жайгашып, мындай калгып калышабы деп. Эми бул мындай нерсе экен да. Бул баягы бийликтин даамын татып алган киши, баягы сизге директор катары, жетекчи катары кайрылып ошого көнүп алган кишиге бул нерсе ошол төөдөн кулагандай болуп, жумуштан түшкөн күнү мындай өзүңө катуураак тийип калат экен да. Мен муну чындыгын баягы жашырбай айтыш керек да. Баягы биздин негизги немебиз ушунда да, баягы өзүбүздү өзүбүз алдайбыз да. Мага деле катуу тийди мисалы. Анткени себеби бала бакчага балдарды мурун айтсаң, мен тууганымдын же болбосо бир досумдун баласы эле же бир таанышымдын баласы эле ушуну бала бакчага алып коюңузчу десең, Жамалбек Самарович, макул, жибербейиңиз деп эле ушундай илберинки мамиле менен анан кабыл алып ушинтет эле да. Азыр болсо чалсаң, бир бала кроватта 5 бала жатса, силердин балаңарды кайта алып барасыз деп коюп коет да. Анан бул нерсенин өзүн мындай турмуштун чындыгы катары кабыл алыш керек да. Бул нерсе ал эми жөнөкөй эле департаменттен алып койгондо мага ушунча кечээ эле башкача сүйлөп аткан киши бүгүн башкача бурулуп калабы дегендей, министр жумуштан түшүп калган. Мен азыр ушул учурдагы Камила Талиевага же болбосо Суранчиевке же болбосо башка бир министрлерге аябай эле туура түшүнөм. Аларга мындай катуу эле глубокий стресс болуп атса керек деп ойлойм да. Себеби кечээ эле министр болуп эле жаныңда тиги зонтигин башына кармап жүргөн киши эле бүгүн эле жумушу жок калып үйүндө отуруп калса, мындай катуураак тиет болсо керек да. А биз болсо баягы жашпыз да. Бизде жаштык бар. Мен мисалы Замандаш журналынын редактору болуп жүрүп, анан бардым. Кайра бошогон ордун бошотуп койгондон кийин Замандашка кайра келдим. Себеби менин баягы айланып коно турган туурум бар болчу да. Эми шайлоого катыша берем. Анын үстүнө баягы жаза койма, журналисттикте чымым бар дегендей. Анан эми жазганча мен азырынча ручкамды көтөрө электим да. Анан көтөрсөм көп кишиге оор болот болсо керек. Анткени себеби мен бул тармактын өзүндө аралашып көрүп алгандыктан каякта эмне болуп аткандарын ичимен күйүп жаза албай жүрдүм да. Чынындачы көрүп атам, мындайынан жазайын десең, баягы жыйналышка келгенде токмок жейсиң. Айтат, сен мамлекеттик, мен туура эмес сүйлөп алганда дагы чыгып алып туруп депутаттар звоногуңарды токтоткула, чоңдор кийлигишпегиле деп айткан күндө дагы
мага эртеси эле кайра келбей сен мамлекеттик кызматкерсиң, мындай ойлонбойсуңбу бир нерсе сүйлөрдүн астында элге чыгып алып анан айтарын айтып алдың, а бияктан сени мындай кылсам эмне болот, подстава кылып койсом эмне болот. Кудайга шүгүр ошондон алыс болуп мынакей жумуш так өтүп кетти. Буга дагы ыраазы болуш керек да, себеби чырылдатып эле чындыгында кээ бир нерселерди мындай айтыш керек. Бак ушу ак жеринен кармап коюп аткандар деле болуп атат да. Алпарат дагы кармап туруп эле мынакей пара алып атат же минтип атат деп анан баягы көргөзмө үчүн коюп эле бетин минтип атат. А чындыгында миллиондоп пара алып аткандарды, кармагандарды алып чыгып элдин алдына площадька алып барып алып аянтка мынау $1 000 пара алып койду деп минтип көрсөтүп койсо жакшы болот эле. Анан 10 000 сом үчүн же бир кичинекей акча үчүн кармап алып эле анан камап коюп атышпайбы? Рахмат. Эми мындай сөздүн кыскасы, эми Жамал Өкмүрда сиз жаманаттуу болуп же болбосо ишинде кетирген кемчиликтери үчүн деген ушундай шилтем менен кеткен жоксуз да. Эми ошону тиякта ошону чечишти, анан алдыда айта турган сөздөр али көп. Анда ушу келип ачык сөз, ачык оюңузду билдирген үчүн мен ыраазычылык берем. Рахмат сизге дагы. Анан бир кызыктуу нерсе айта кетейин. Тиги бизде Айгүл Рыскулова Маратбековна эжебиз вице-мэр болуп келип калды. Анан мурунтадан экөөбүз кошуна элек да, бир үйдө жашайт элек. Анан мен айтып атам, Айгүл эжем бул жумуштан кетирип атасыздар, эми мени деле эл катары шаарга ак кызмат кылгандык үчүн деген кичинекей төш белги тагып кетириңиздер, жок дегенде грамота менен кетириңиздер деп өзүнө баягы тамаша чынга аралаштырып айттым. Бирок чындыгында мен дагы өзүмдүн элдин алдында мындай жүзүмдү жарык кылып, башымды көтөрүп басыш үчүн мен дагы ошол нерсени талап кылам буларданчы. Мен таза иштеп бердим, эчтеке кылган жокмун, жумушумда кемчилик кетирген жокмун, демек мага ушундай кылып бергиле деп айтам. Рахмат. Туура. Адам эми өзүн сыйлаган адам, баасын билген адам гана бирөөнүн дагы баасын билет. Бул туура эле нерсе деп ойлойм. Рахмат анда келип берген үчүн.